Самсак Станалиевдин «Чагылгандын көз жашы» аттуу романы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Күтүлбөгөн иш болду. Жок, күткөн. Бирок мындай болот деп ойлогон эмес эле Касым. Чын эле сүйгөн бир башка экен. Аны ар ким башынан кечириши, жаманбы же жакшыбы, өз турмушунан көрүшү мүмкүн экен. А бирок анын баары эле ошол аруу сезимин бир келип, анан ошол бойдон өмүр бою өчпөс нур болуп көңүлдү балбылдап жанган жаштыктын касиет ишин сүйгөн адамына билдире албайт экен. Сүйүүнүн күчү, керемет иши дал мына ушунда. Сүйүүнү сүйдүм, күйдүм дебей билгизген, көкүрөк жалыны менен жылыткан адам гана өз бактысын жаратат, махабатына жетет. Ошол адам гана сүйгөнүн сүйдүртө алат. Кызды колунан кармап, кымча белинен алган адам сүйдүрө албайт. Колунан эмес, көңүлүнөн алып, жүрөгүн жибиткен жигит көкүрөгүнө чок салат. Ооба, сүйүүгө да сырттандык керек. Бөрү болуп бөлүнө жорт, жан адамга билгизбей кол салчу жерден кабылан качырыш сал. Сүйүүгө да жүрөк, эрдик керек. Сүйүү жаштыктын иши болгону менен ал эрдикти сүйөт. Сыдык бул мертеге ушундай ишти жасаганга тете болду сүйүнүп. Туканын күтүп турат, деди ал. Касым түшүнгөн жок, чочуп кетти. Нес адамча аны карады да калды. Алма бактын четинде күт. Курдашыныкына барган киши болуп чыгат. Айтарыңды айт, мен түшүндүрдүм. Көңүлү ачык, пейилин сүйүү жибитип салган өңдөнөт. Касым, сүйлөш, деди Сыдык. Касымды бир күч, балким өлүм менен тең тайлашар коркунучпу, же дагы башкасыбы, айтор бир белгисиз күч басып калгандай болду. Бул далай күндөн бери күкүк куштай безелентип күн санаткан күтүүнүн соңку дем алышы эле. Сыдыктын сөзү күчөп, мурдагысынан алда канча акылдуу да, айбаттуу да болуп калыптыр. Күттүрө берип түңүлткөн, кайрылып келбес кербен кейиптенип кеткен иштин минтип эшигинде турганын туюп эңирей түштү. Азыр эле бүт баарына, жан кыйноо салган жаштык ишине да, азабын адам көтөргүс арзуунун азабына да, таман жолунан таалай болуп, так алдынан тагдыры жанып, а бирок азырынча айтаары жок дил тозок салып жүргөн турду бүбүгө да нааразы болгон. Жүз үйрүп, кабак ачпаган, күлмүңдөп күлүп карылгач кашын какпаган, дилине кошуп кол берип жанашып бирге баспаган махабаттын айынан ал таанышы жок талаага, жакыны жок калаага качып кеткиси, ошол бойдон куугунчусуна таптырбай белгисиз туңгуюкка житип жоголгусу келген. Тун сүйүү туюк келет. Кыз балага туш келсе, анын ачкычы ар кимге табыла бербейт. Ал кимге табылса, ошонун таалайына кут түшүп, бактысы ачылат. Ошон үчүн тагдырыңа теңириң жазса, ак сүйүүгө арстандан кайра тартпаган ач бөрү бол да, ай караңгы жамынып жол чалгын. Таалайың келсе, жараткан айтса, чабыт азабынын кумарына канасың. Касымды ушул санат ой көтөрүп турду шердентип. Бүт ааламды унутуп, карегинен бул дүйнөнүн бүт кызыгы кайра учуп, көкүрөктү жарай тешип чыкчудай болгон жүрөгүнүн дүкүлдөшүн баса албай болжогон жерге бараарын барып, а бирок негедир көлкүп калкып өз денесине өзү бата албай турду. Төтө жолго төгүлгөн ак бермет болуп кылактап, кайра кайрылбай калаар жанга окшоп, арт жагына анда-санда кылчактап, көптөн бери көз отун алып күйгүзгөн гүлү чыкты Касымдын. Ак жебек көйнөгү кечки желге делбирип, түн койнунда жалгыз калган ак жарык болуп, жайкы күндүн нуруна көркүн төгүп, жамалын чачып, нур жайып келатат. Башындагы күлгүн кызыл жоолугу жоогазын десте, кыймылы ыкчам, тал чыбыктай буралган боюнда өзүнө болгон ишеними бар. Же ары, же бери болоюн деп бел байлап, багыма жазган бак болсо, ак жоолук башыма салынам. Таалайга тиер таш болсо, тагдырым көрүп багынбайм деп, аны сүйүүнүн сүттөй үмүтү байлап, сүйүүнүн тилсиз тилеги айдап келе жаткандай. Көз карашы өзүн бийик көргөзгөндөй, кундуздай чачы айдалыга буралып, кымча белге келиштире салынган кыл көпүрө кейиптенип, элик бут болуп керилип, аткан октой түз өтүп барып, сооруга түшүп чабылып, балтыр этти сылай барып токтойт. Айтор азыр асман жерде андан өткөн сулуу жоктой. Өзүнүн эмес,
өмүрлүш болчу адамдын өмүр күнүн тилеген Касымдын башына бакыт коноор бекен жараткан. Жашыл төрдүн жайкалган ай гүлүндөй агарып, өң келбетин кайып жасап койгондой болгон бу боту көз жал пери кыз Касымдын балбылдаган жылдызы болоор бекен жараткан. Турду бүбү анча деле кысынган жок. Жигиттин бак тарапка баралы деген өтүнүчүнө макул боло баш ийкеп, ак шоокум төккөн денесин бир аз бурап баш ийкеди. Бак жээгиндеги кичине арыктан өтөөрдө Касым аны сыпаалык менен колдон алды. Бет алдынан ак куунун жалгыз тал канатындай назик караан көзгө илешпей өтүп кеткенсиди. Жүзүнө тийген ак көйнөктүн делбирей түшкөн жеңинен балапан куштун сонор жүнүндөй үлпүлдөгөн жумшактык да, наристе, бирок андан да бир башкача, өзгөчө өңдөнгөн жыттын жагымдуу илеби туюлду. Колуна тийген кебездей жумшактык кыз денесиби же ак жибек көйнөк экенин анча ажырата албай калды. Ушул таң калычтуу жагымдуулук Касымды бир аз шердентип, ал анын өзүнө гана таандык купуя кереметти сезгендей болду. Бакар алай түшүп, "Каттарыма качан жооп кайтарасың?" деди Касым. Кыз аны күткөн эмеспи, же каттарга берер жообум менин мында келишимден да кымбатпы дедиби? Айтор ал капыс берилген суроодон чочуй түштү. Сыдык байке бүт баарын түшүндүрүп койсо болот эле го. Сөзсүз жооп беришим керекпи? Жообу жок деле түшүнсө болот да. Берер жооптун жазар кагаздын ордуна ак канатым талытып өзүм келип отурганым, кыз дилимди береримди билгизип турганым жетиштүү эмеспи деп ойлоду. Чөп кармалап отурган калыбында жигитке алдыртан кыйгач көз караш салып, сынаган маанайда күлүмсүрөй карады. "Эмне унчукпайсың? Сөзсүз жооп жазышым керекпи?" "Сөзсүз да. Баарынабы?" "Бүт баарына. Бүт баарына кантип жооп жазып бүтөм? Шашпай берейин анда." Экөө тең күлүп ийишти. Ооба, кыз каттарга жоопту кагазга түшүрбөгөнү менен, катка кат аркылуу жооп жазбаганы менен көңүлүндө, дилинде жооп бере баштаган эле. Аны кыз кыялы, жаштык адеби ушуга токтотуп койгон. Болбосо ал деле эрк оюндагыны айтып, дүйнө өмүр жайын түшүндүрүп, Касымдын ар бир жазган катына жооптор аркылуу экенин, болгону ал ак кагазга эмес, көкүрөгүнө жүрөгү жазып койгонун, аны кантип берерин билбей түйшөлүп, дил кыйноосунда жүргөнүн кырааты менен кызыл сөз кылып түшүндүрмөк. Жаңыдан гана токтолуп, ошентсе да бала кыял мүнөзү башпага калып турган кыздын эркелиги болбосо, далай таттуу каттарды ой токтотуп окуган, андай каттар гүлгө оролуп өзүнө да келген жайы бар эле. Катка бал татытып, набат салып, саймасы көздү талдырган сөздөрдү шурудай тизгенди бу турду бүбү да жакшы биле турган. Жакшы биле албаган кезде да анын курдаштарынан куш канатына көз салгандай кат жазганга маш, ар тамгага кыз жүрөгүн түнөтүп, кыз кыялын табышмак кылып жашырып жазаар чеберлери бар эле. Кат жазылмак. Жазылганда да Касымдын алгачкы каттарына кем калмак эмес. Ал турду бүбүгө жалоо уруп, жакшы көргөнүн сөз жибеги менен саймалап жазса, кыздын каты тамырда күйгөн кызыл от болуп, жүрөккө жетип, жүлүнгө түшкөн өрт болмок. Кылымдын кылым баласын жараткан элдик сөзгө, элдик ырга гүл боёгун салган кыздар Касымдын жүрөгүн сууруп алышмак. Турду бүбү ал жолго пейили салбаган. Ортодогу ишти өзү гана билип, өзү гана чечиши керектигин туура көргөн. Касымдын жөнөкөйлүгү, сөз табар тамашакөй мүнөзү кызды кысынган абалдан алып чыгып койгон. Сыдыктын аты аталганда турду бүбү көпкө сүйлөдү. Сүйлөгөндө да нибактан берки таанышын, сырдана өскөн курдашын айтып жаткансып берили аңгеме салды. Аны агасындай көрөөрүн, ошол эле мезгилде курбалдаштарындай ачык мамиле жасаарын, мүнөзү жаш балага окшоп кетээрин, жорук жосунун кеп кылды. Анан капилет кайынмайымдан, балким жаштык курактын дүйнө агымы болгон сезим ишинин алгачкы таасир кубанычынан уламбы, же баралга келүү туюмунун ишеним күчүнөнбү, айтор ал Сыдыктын катап келгенин, кайра-кайра Касымды мактап, кайра-кайра катка жооп сураганын жомоку айлантып кетти. Ушуга эс алгандай, ушуну айтуу менен ал моюндагы карызынан, катка жооп бербеген күнөөсүнөн Касым алдында кутулгандай болду. Ооба, ошентти.
Касым эми канча бир жазган каттарына жалгыз барак жооп катты сурабаса да болот. Экөөнүн тең кийгени ак. Жашыл баскан бак четине жагып койгон эгиз шамдай балбылдап, анда-санда болор-болбос кыймылдап, үлп эткен желге ииле калгансып, кээде бириге да, кээде бири-бирине эгиз талдай ииле да калып жатышты. Коштошоордо жигит кызга кол сунду. Кыздын колу жаш баланын колунда экен. Кебездей жумшак да, жылуу да, жагымдуу да. Аны көпкө чейин кое бербей кармап тура бергиси келди. Эгер эркинен чыкпаса, бетине басып, чачын ошол керемети кең дүйнөдөн табылгыс назиктик менен чарчаганча сылай бергиси келди. Алакандан соккон тамырдын кагышы анын кыл тамырынын болкулдашына өзүнөн өзү биригип, анан ал экөө жүрөктөн чыгып жүрөккө жеткен бир керемет күү болуп, анысы жигиттин көкүрөгүнөн да, кыздын ай конгондой көрүнгөн төшүнөн да угулуп жаткандай болду. Бул керемет абал бир аздан соң Касымдын бүткөн боюна баардык кан тамыры аркылуу чуркап, толку боюна бир укмуштуу кубат күч берип, жагымы жанга бир башкача таасир таратып жиберди. Ал таасирдин күчүнөн улам Касым өзүн өзү башкара албай, өзүнө өзү ишенбей, бир дүйнө көчүп, анын ордуна келген дүйнөдө Турдубүбү экөө гана, аларга кошулуп бакыт үчөө байкалбай жалгыз калгандай болду. Коргошундай көлкүп маарып бараткан жигит кызды карады. Көзүнө көзү чагылышкандай, көңүл тилек агылышкандай болду. Кыздын кубанычы толгон боту көзү жайнап, нур жүзү батар күндөй албырып турган экен. Кан жаркынындай болгон кымча бели, куюлуп түшкөн күмүштү көз алдыга келтирген ак куунун жалгыз талганатындай колу, карагаттай жайнаган көзү, жайкы таңдай кылайган ак тамагы Касымдын карегине жылдыздын нурундай урунду. Бул бет алдында турган керемет сулуулуктан анын аза бою аз жерден эрип кете жаздады. Сүйүүгө да эрдик керек экенин, сүйүшкөндөрдүн бири сүйүүгө өжөр, артына чегинбей көк жал болбосо сыйлашкандын, бири-биринен тартынышкандардын ортосунда айыбы жок алк сүйүү азап тартып өлөөрүн Касым туйду. Жакшы бар, деди. Жакшы калыңыз. Кыз жалоору карап алды да, ант кармаган адамдай айланага ысык илеп тарата басты. Кундуз чачы тал-талынан бөлүнүп, караңгы түндү как жарган ак жарык болуп көрүнүп, төрт тарабына төп түшкөн назик нур ак шуула сымал төгүлүп, Турдубүбү бак аралай жолго чыкты. Жарык күнгө жарык чачкан мындай жанды Касым мурда көрдү беле? Көрбөдү беле? Эстей албай, көз учугун тартып ала албай артынан узатып турду. Кездешүүнүн керемет маанайын коштошоор замат кулак угуп, көз көрбөгөн кусалык ээлеп алды. Зуннахундун кербени таң куланөөк салган маалда Караколдон чыкты. Барар жери кай тарап, канча күн сапар карытат. Базарларын баласындай кучактаган дагы кайсыл кызыл көз калаага барат. Кандай соода кызыл дилде санатып, кызыгын салат. Канча күн турат, кайрылып качан келет, айтор дайын-дайы жан адамга жеткен жок. Жуманын жүзү болгон кербен кетет экен, кербен даярдалып жатыптыр, кербен сапар күтүп калыптыр, эртең бүгүн жол алат экен деген сөздөр ар кимге угулуп жаткан. Караколдо ошол айтылып деген гана сөз калды. Кызыгына эми жаңы арбаган армандуу махабат иши болбогондо кербен көчүн аркалап Кытай тарапка барып келмек экенмин, деди Касым. Баягы азып тозуп жүргөн жерлерди, коргошундай көлкүлдөп аккан көз жашы тамган жерлерди кайрадан көрсөм, алар менен кайрадан сүйлөшсөм, анда калган кыргыздарга жолугуп, каш учуруп, кырма аяктан кымыз ичишсем, көкүрөк черин жазышсам, деди. Ал жерде далай көз жашы, азап муңу калган. Үмүт менен барган эл кийин кубаныч угуп, бу жалган берген жарыгы жалын, кызылы от болгон тозоктон азып тозуп качып келишкен. Мунун баары көңүлдө тоту куштун куйругундай миң түрлөнүп көз тешип, эрте жаздын булутундай сан рет санаа чакырып өзгөрүп турган бу турмушун курусун. Тиги Зуннахун соодагердин кербени да ошондой күндөрдү көргөн. Бирде күйүп, күнүн таппай какшагандыр. Бирде Кытайдын кызыл жибек шайышсына миң томук кылып кызыл алтын түйгөндүр. Сооданын иши соодада, суу болуп куюлуп турса да болот да, жерге жетип сиңип кетсе жок болот.
кербен кай тарап менен, кайсыл жол менен, кайсыл жерге барат, муну да билген адам болбоду. Балким болжошкон жерден убадалашкан күнү кез келишип, күн алдында күмүш теңге, ай алдында алтын теңге санашаар. Ооба, керең үчүн коңгуроо жок дегендей, муну да билген чыкпады. Ошо сокурга таяк карматкандай, ойрутто жок 12 тозок бир келген кесепет кездин бир окуясын эстеди. Ооба, эске түштү. Эске түшкөндө да кандай түштү дейсиң? Эңгезерде эркин тоонун эңгүүсүндө эчки, тектиринде теке, курбусунда кулжа, артылмагында аркар алган, булбулу сайрап, улары тоодон, бүркүтү көктөн үн салган жер кареке аткан оксумал кадала калып, көөдөндө кайнап көй болгон ысык, каштай тунук көз жашты үзүлгөн мончок кылды. Кайрылып келер таңынан айрылган таалайы жок түн кылды. 40 кабырга сөгүлүп, көз жашы кайра төгүлүп, сары журт болгон ой сана дал-далынан бөлүнүп турду. Адамды ата энесинен ажыратсаң да, асты кийин ата журтунан айырба тагдыр. Таш боордугуңду, мезгил караткан мерездигиңди башкага көргөз, башкага жаса. Башын жарсаң да, сайраган кызыл тилин кесе көрбө. Кара көзүн кашайтып чокуба. Кылым журтту кырып албагын. Ушинтип туруп эстеди. Далай жерге, далай элге барган, көрүнгөн үйдүн көңдөбөсүндө отуруп, эшиктерди элик көзүн жайнатып теше тиктеген, бул жалгыз эле Касымдын башына түшкөн, маңдайына жазылган мүшкүл иш эмес эле. Бул кырылгандан калганы Кытай жерине жетип, жыргагандар жолдо өлгөн экен. Ооба, ошолордун бактысы тоодо экен. Өлбөстүк үчүн күрөшүп, өлбөстүк үчүн жанга тыным бербеген мына биз, ажалдан тирүү калгандар, эмнеге жеттик да эмнени көрдүк? Жолбун ит көргүс кордукка, жер чыдагыс оордукка туш келдик. Адам канчалык көп азап тозок тартса да, мөгдүрөткөн мүшкүлгө батса, ал ошончолук чыдамдуу да, кайраттуу да болот окшоду. Уйгур менен Дунгандын, Кытай менен Орустун берген азабына арданып, ушундан көрө атынып өлөм, жериме жөнөйм, көл боюна жетип, анан жан берсем арманым жок деген адам чыкпады. Зордук зомбулук, кекетип мокотуу, шылдың кылып кул тукумундай кордоо канчалык болсо да, качкын аталган кыргыздардын кара жанын кашайткан жок. Кашайтмак түгүл, аларга анчалык деле таасир бербеди. Жан сактап калуу керек, өлбөстүк жолуна түшүү зарыл, тукум курут болбосок экен деген тилек көкүрөккө тикенектей сайылып, өчпөгөн үмүттүн көйгөйү болуп көрүндү. Сезимге эч нерсе таасир этпей, дене өлүк болуп турду. Баласын саткан кыргыз байкуш башкасын кара башына аямак беле. Текеске жеткен кезде жергиликтүү эл уйгур эли конуш алдырбай, сүйлөшөлү дешсе да ортого киши салдырбайт. Ошо оюңду айта албай жалдырап турган күндүн биринде аюу талпактай болгон бирөө келди. Коштогон уйгур жигиттер, жандаганы кара калмактар экендешип, жүрөгү түшкөн качкын эл казганактап карап калышты. Тиги аюу талпак кебетеленген адам оңой көрүнбөйт. Алдында сур жорго, үстүндөгүсү Кытайдын кымбат жибегинен токулган чепкен, өңү өңгөнү тургай өзүдө да тайманбай жутуп ийчүдөй карайгандан караят. Көздөрү чанагынан чыгып кетчүдөй болуп чакчаят. Бүркүт көз кейиптенип ойдулуп турат. Балта маңдай, чокмор жүз, муруту суюк, анысында теңири битин санап, сиркесин күндө тактаган зыкым бирөөдөн сурап бергенби, күйгөнгө, күнгөйгө калган бадал баштанып, биринби серин. Анткен менен жеп ийчүдөй кейиптенген өңүнө жарашып, кара курттун тарбайган буттарын элестетет. Элге катуу келди. Атынын башын тартып, күмүш кадак тагылган кайыш үзөңгүсүн чирене тепти да, бир нерсе деп үн катты. Добушу бийик, жер жарылып кеткендей өктөм да, бекем да чыкты. Чаң-чуң дей түшүп жок болду. Алик алгыла, бул кожоюн силерге салам айтып жатат, деди жанындагы кундуз тебетей кийген сулуу жигит. Жакшылап учурашкыла. Алейкум ассалом төрө. Жакшы келдиңби улук мырза? Кара таштай каткан эл жабыла алик алышып жандана түштү. Кыймыл да, тил да кирди. Качкындардын кадырлуу аталгандары алды жакка бөлүндү. Тигил кожоюндун астына жакын барышты. Алардын арасынан кимдир бирөө азап чеккен ак калпак элдин арманын айтып, акылга салып иш кылып, убактылуу турууга уруксаат берсеңер дейинде деле сур жоргонун үстүндөгү кожоюн колун көтөрүп, айтпагыла дегендей белги берди.
Эл мукактана түшүп, кобур собур кайрадан үзүлгөн жандай жок болду. Бизге бүт баарын айтышты, деди кожоюн үнүн салмак менен чыгарып. Багыңар бар экен, ошого сүйүнгүлө. Аман эсен кутулуп чыкканыңарга шүгүр дегиле. Силерди шаарга айыл апага эч ким киргизбейт. Мыйзамдын анты ушундай. Өкмөт буйругу да жол бербейт. Кытай пашасы менен орус пашасынын ортосунда жакшы мамиле бар. Ошол алака жолу бузулбаш үчүн силер тоо этектеп, жылга жыбыт паанектеп турушуңар абзел. Тартип катуу болот. Биз тараптан көзөмөл жүрөт. Жер үчүн ак төлөнүш керек. Калганын кыш өткөн соң көрөрбүз. Жаз чыкса жакшылап сүйлөшөбүз. Ага чейин убакыт бар. Биз ушундай кеңешке келдик. Мени силерге Бүбү Салтанат ханымдын өзү жиберди. Ошол кишинин сөзүн жеткирип келдим. Көздөн алысыраак жерге убактылуу жайгаша турушсун деген буйругу бар, деп көпкө сүйлөдү. Эл тунжурап турган. Бүбү Салтанат ханым деген ким? Алды жактан үн чыкты. Бүбү Салтанат ханым деген биздин улугубуз. Бейжин тарап менен алака түзгөн, өкмөт ишин жүргүзгөн мартабалуу адамыбыз. Жакшы адам экен, дешти алдыдагылар. А киши биз менен сөз алышаар бекен. Айтканын аткарабыз. Көзмө көз сүйлөшсөк жакшы болор эле. Сөзүн кабыл алсаңар, ал киши сөздөн качпайт. Элдин адамы эл менен сүйлөшпөй коймок беле. Аппали, сөзгө турабыз. Сөзгө турсаңар мындай. Айтканыма макул болсо, журтунун жүгүн көтөргөн, элинин сөзүн сүйлөгөнү алдыма келсин. Тилиме көнсө, тилегимди билдирем. Сөзүмдү алса, өзүмдү айтам деген максаты бар. Макул болбогондо макулбуз. Андай болсо, 3 кишини Бүбү Салтанат ханымга жиберүүгө кеңешкиле. Мени ээрчисин, чоочубагыла. Ортодо ишеним, калыстык жана актык иш турсун, деди. Жалдырап оозун ачкан эл кайрадан эс боло түштү. Мындайда кимге сөз келмек да, кимден акыл чыкмак. Акыл чыкса да, ага бар тобугел айтып, бардабегер колдой көр деп жакка кармаган арстан жүрөк адам гана алдыга кадам таштамак. Касым ушул маалда атасын карады. Ал эл четинде Мукамбет абасынын баласы Омур менен турган. Мукамбет ошол Тыныстандын бир тууган эниси. Омур Касымдан алдаганча кичүү, Касымдын эниси Ботаалы менен тең. 6-дан 7-ге караган жаш бала. Булар чырпыктыдан чыккандан бери бирге, бир тоголок буудай табылса тең бөлүшүп жешет. Ботаалыдан кем көрбөйт. Анын үстүнө Омур жетим болгону үчүнбү, же табияты ошондойбу, айтор абдан чыйрак. Касым агасы менен тең кыймылдагысы келет. Тыныстандын колунда чоңойду. Бөлгөн жарган адам жок. Касым алды жака жүткүнө калып карады. Атасы кимдир бирөөгө жакындап барып, бир нерсе айтып жатат. Тигиниси аксакал адам экен, жакшы тааный албады. Өңү көзгө жылуу учурайт. Антке менен бул акылбектерден алыс эмес. Аңылдак тукумунан болсо да, бул адамды ал чырпыктыдан көрбөгөндөй. Жолдон кошулгандарданбы, же коңшу айылдарданбы, айтор ыйман ысык киши экен. Алдыга чыкты да: элдин атынан келсин деген соң барбай коюш жарабас. Көкүрөк айылдан бирин кошулгула. Кудайдын айтканы бардыр. Мынча болду, бара көрөлү. Тирешкендер тилге келбейт. Улугунун алдына баралы да айтканын угуп, анан биздин айтаарыбыз бар эле дейли. Эл башкарган киши экен, башкалкалар жер берер. Мал менен кошо айдалып жүрө бергенден не чыкмак, деп сүйлөдү карыя. Кылым карытпаса да кыйланы көргөн, айтканы акыл кеп болгон Акун деген адам эле бул. Кеткен 3 адам каш карайганча келишмек. Эл орунга отурар мезгил болгончо алардан дайын дарек жок болду. Боз кырга чагып, жол карагандардын караандары да уламдан улам азая берип, анан алар да көзгө көрүнбөй калды. Боз талааны караңгылык капилет жерден жутуп жибергендей болду. Күзгө сыдырым согуп, барган сайын катуулай баштады. Калмактын кара шамалы кара жинин карматып башталбаса экен. Бир башталса, баш аламайын басылбайт экен дегендер алачык айлана басышып мал жанга көз салып жүрөт. Бул жерге келгенден бери кезметтешип мал карамай башка түштү. Ооздон талашкан заман. Бир колуңдагыны бир колуң уурдайт. Көзүңдөн сурасаң көргөнүм жок деп мостоёт. Элдин көбү таң супа салган маалда уктады окшойт. Дабыш чыкса эле, төмөн жакты карап ит үрсө эле, кеткендер келип калдыбы деп жол тиктеп турушат. Күн аркан бою көтөрүлүп калганда аксакалдар дөбөгө кайра чогулушту. Эмне болду? Атайын арамза ой менен алып кетиштиби? Кайра келбес кылдыбы? Айткандарына караганда кечке кайтып келишмек.
Кеч өттү, күүгүн бүтүп түн өттү. Кана кеткендердин кайрылганы. Санааны уйгу туйгу кылган ой ар кимде жашап, ар кимдин тынчын алып турду. Түш оогон маалда узун сайдын жайыгынан топ атчан чыкты. Ошондо баягы турнабай салгандар айтты: «Биздикилер экен, келатышат». Тургандар текши үшкүрүп ийишти көрүнөт. Үстүлөрүнөн баскан жер салмагы жердин алдына кирип кеткендей болду. Турнабайчылар да айтышты: «Биздин кишилер экен, жанагылар да кайра келатышат. Арасында ак боз ат минген, ак жоолукчан аял бар экен. Жандаганы жанагылар, Акун аксакал да алардын катарында келатат. Тактап сурагандар болбоду. Эл келаткандарды тосуп чыгалы дегендей болушту эле. Тигилерден бирөө алдыга чаап келди да: «Жүк башында болгула, чогуу тургула, ордуңарда болгула. Бүбү Салтанат ханым өзү баштап келатат», деди шашкалактап. Уйгурбу, өзбекпи, айтор кыргызча, казакча аралаштырып сүйлөгөн олбурлуу жигит экен. Жагалмайдан жазганып таранчы болуп бүткөн эл кайрадан үрпөйүшүп чогулушту. Аттуу баштуулар алды жакта не бар не жок дештиби, кыз-кыркын, бала-чака орто чеңге корголуп калышты. Бүбү Салтанат ханым дегени эркек тургай аял киши суктангыдай сулуу жан экен. Сулуулугуна жараша акыл эс менен кыймылды да кынтыгы жок аябай ыйгарган белем, ай менен күндүн жерге берген кызындай болуп суйкайып, кызыл дарып кут конгонун айта көрбү. Аткан уктой алкынган ак боз аттан шарт түшүп, эл менен көрүштү. Жайкы жамгырдан кийин күн чайыттай тийген жашыл төрдүн карагатындай мөлктүрөгөн көздөрү музоо кирпиген бир керемет сыйкыр күч менен чагылтып, анан ошол замат ал экөө кандайдыр бир адам акылын азгырып, адам эсин талдыраар атайын нур чыгарып жаткандай болду. Бул керемет көрүнүш анын күлгүн кызгылт нур толкуй калгансыган кебездей жүзүн ого бетер касиеттүү көргөзүп, карлыгач канат серпилип, калем каш сымал терилген кашынан жаңырган айдай жарашык төгүлүп тургандай таасир калтырды. Күлсө күлпөтү күндөй, турса турпаты туудай жан экен. Мындай ургаачыны мурда кийин көрбөгөн эл төгүлүп кетчүдөй мел-мелдеп, суу жетпеген жердин куурай аралаш өскөн чөбүндөй болуп кетти. Боор батырып, таң атырып сүйлөшчү адамбы, же таздын битиндей саналуу дүйнөнүн санаасы менен талаасын алаканга салаарын самап келген жан бекен? Элдин эсин ушул ой эзип турду. Мындай ургаачыны көрбөгөн эл аргасыз ала тоону, касиетиңден кагылайын көгүлтүр ысык көлдү эстешти да андагы күз мезгилди, кыз-кыркын көркүн, жигиттер шаңын чыгарган той салтанаттарды эрксизден эске салышты. Эми анын бири жок. Өңүндө көрбөс иш болуп, түшкө да кирбес кеч болуп кетти. Тукул жуудан тумчугуп, тунжырап турган элди кыймыл басты. Тиги Бүбү Салтан ханым аксакалдар менен ызаат кыла, колун көкүрөгүнө ала учурашып, алдыңкы катардагылар менен кол алыша көрүштү да, анан сакалы кеч күздөгү жалгыз түп чийдей сеңселген, өзү сары тиш болгон, далайды башынан өткөргөн кулжанын мүйүзүндө калдайган карыянын колун кармаарда, күтүүсүз жерден аны кучактап калды. Көзүнөн жаш чыгып, анысы таңкы шүйдүрүмдөн да туп-тунук, куду алмаздын сыныгындай болуп мөлтүрөп, сүттөй тунук жүзүнө из калтырбай кулап кетти. Анан байбичелер менен кайра кайтпас сапардан кашыкканы калганына карабай, кайрылып келген берендей болуп, эңсөөдөн эзилишкен эне баладай боор толгошуп, эмнегедир бүткөн боюн коргошундай көлкүтүп, көзүнөн кусалык төгүп учурашты. Ооба, кулунчак бели солкулдап, боконо сөөгү болкулдап, амандыктын арманы, эсендиктин муңзары болуп учурашты. Башыңардын аманына сүйүнгүлө, апалар, элиңердин эсенине сүйүнгүлө, эжелер, деп жатты. Кандай күнү ээрчитип, кандай адам келди деген элдин ичи кызыл чок болуп күйүп турду. Көрсө, бул кайып дарып, жараткан берген аялдын жайы өзүнчө тарых, кыргыздын качанкы бир тагдыры менен байланышкан санжыра баяндын ичкире берилип кыл болуп үзүлдү деген учуру менен учукташ экен. Бул кең дүйнө ой кыялга батканы менен жалооруп жайылган кучакка батпайт тура. Ичтен тымызын күйүп, көргөн азап тозогу көңүлүн көзөп, боорун эзип, өтүн ичип ийгидей болуп, как жүрөккө кара таксымал сайылган арман муңу канча мезгил каалаганын эңсегени менен бул адамдын аза боюнан кабыландай каар чачып атырылып чыга албай жаткан экен.
ак жазганын акыры адам көрөт. Кылычынан кан тамган карачаар жолборс өңдөнгөн көй кашка баатыр да, жаткан ташка жан берип, дилинен бал тамган чечен да, булбулдун тилин жаңытып, көкөктүн муңун токтоткон кара жаак чечен да караламан калктан чыгат. Аны өлбөгөн пенде, ырысы бар адам көрөт. Бүбү Салтанат ханум мына ушундай канча бир мезгил карытып, канча бир заман жыртып, миң бир муундан куюлган муң менен кошо күч жетип, кадыры калкагар бийик тоо болгон каруусунан кажбас кайрат ал кетип, болот така туякка тебеленип жанчылгансыган тула бой тулгадай тунжурап турган бул тагдырдын тарыхын таалайына туу кылган адам экен. Мезгилдин кайсы сабагы, тарыхтын кайсы барагы экени белгисиз. Айтор анын түпкү теги Ысык көлдүн башынан болот да, Кыргыз кыйырын кеңиткен бир учурда текес тарапка жер энчилеп эл сурап барат. Кылыч милизинен кан кетпеген жоокерчилик замандын бир ооматы келгенде анын тууган уругу жер кеңитип, Кыргыз кыйырын узарткандардын айылына кошулган экен. Ошол элдин арасынан бугу балдар деп аталгандардын ичинен атадан жалгыз Жаманбай деген болот. Азандагы өз аты Аалымбек. Аны ала көздөн жашырып, илме кулак ичи тараптарга угузбай Жаманбай деп коет. Жараткан берген жалгыздын атасы Мамыт түшүнө аян бергенин, 18.000 ааламдын окуусун билген уйгур досуна, тилинде мөөрү, көзүндө оту, сөзүндө күчтүү дубасы бар Орузакун дегенге айтканда, береринде Кудайым белгисин берип, кабарын кошо айттырат. Мамыт пендем, уулду болосуң. Эгер уулду болсоң, атын жашырып койдур да, ата арбакка багыштап айгашкалуу мал сойгун. Кыздуу болсоң дагы ошент. Сенин атың уулдан да, кыздан да уланмагына ооп калган экен. Кызың кыргыз тааныган, уулуңа үрүм таң калган учур келип, аталык атың өчпөйт. Жалгыз аяк жолуңдан ай чыкканы, анын бир айыл көчү текши батып кетчүдөй кең болгону деген. Орузакун молдонун дайыны кең Кашкарды дүңгүрөтүп турганда, Мамыттын Жамал байбичеси 3 мүчөлүк чыгарып, үйүнө наристе үнүн киргизет. Сабатына теңдеш жок деген бул адам таң жарыла башталганда чыгыштан ак барак менен кошо куш канат калем келди. Балаң аалым болор, амандыгын Кудай колдоор, көкүрөктөн кайрыма азан чакырып, атын Алла таалам өзү берди деп аалым койгон. Ал эрезеге жеткенче Орузакунга шакирт болуп, кийин Кытай, Уйгур, Калмак калкына кадыры өткөн, окуусун эли урматтаган окумуштуу болот. Цин империясынын аалам жөнүндөгү илимин жазышкан, Ак сарайдын аалымы аталат. Андан тукум калганы менен ата акылын ар намыс кылып туу туткандар болбойт. Кытайдын ички шаарларына тарап, кыргыз тегин жоготуп жиберишкен деген сөз калат да, алардан чыны дайын дарек табылбай калат. Болгону жөнүрөөк чыккан бир уулунан калган Кыргызхан деген уулу Кытай энесинин иниси менен кыз талаш эриөлүнө түшүп, таекесине найза сунуп, кылыч чапканы үчүн ага тууган каарына, эненин көз жашы менен сугарылган каргышка чыдабай, жаралуу таекесине жарагын таштап, жактырган кызын эркекче кийиндирип, өлүм жазасынан качып чыгат. Атасынан уккан текес жылдыз тарапка таалайдын таттуусун көрөр күн табам деген илгери үмүт менен кайрчы болуп нан сурап, жолоочу болуп жол сурап, ырайым болор ырыс кууп жөнөйт. Ээн тала, эрме чөл кезип отуруп, жорткон желден, эшилген кумдан башка эч нерсе жолукпаган бир биябан жерге туш болот. Ыр петерге дарман жок. Ыр кылаарга арман жок калган кезде арзыган Кытай кызы мойнундагы тумарын чечип, андан кумурскадай акак ташты алып чыгат. Анан айтат: "Бул Замзамдын суусу, бөлүп ичели, кыргыз элиң жашаган жерге жетер, ал кубат берет" дейт. Көкөктүн көз жашындай тамчыны тең бөлүшүп ичкен соң, бири-бирине карабай, айтар сөзүн айта албай уктап калышат. Канча күн, канча түн өткөнүн өздөрү дагы билишпейт. Куландан соо, кулундан сергек болуп ойгонушат. Кыз дагы кеп баштайт. Чоң энем түшүмө кирди. Жолуңардан ак моюн ит жолугат. Жолду ошол баштасын. Барар жериңер, басар жолуңар аз калды деди, дейт. Айтканы 3-чү күнү туш келип, ага ак мойнук деген ат коюшат да, артынан ээрчип отурушуп, уйгур айылдарын аралашат. Кыргыз жерине, текес, жылдыз элине жетип барышат. Кыргыздын санжыра билгендеринин оозунда аалым өтө ардакталып айтылат экен.
алыс жакын туугандары арасына бастырып, алмончоктой Кытай кызына нике кыйышып, өзүнчө өргөө көтөрүшүп, энчесин бөлүп беришет. Ошол кыргыз ханымдын неберелеринин бири ушул Бүбү Салтанат ханум. Аурузакун даанышмандын тукуму Кашкар бийлигин колуна алган болот. Андан Абдулда чыгып, Кытай, уйгур, кыргыз арасына кыларкан ыргыттырбаган баатыр аталат. Дүйнө мүлкү алтынга айланып, тартуусу кызыл дилде болуп турганда, Теңир ага туяк буйрубай туруп алат. 3 ирет үр кызындай уйгур кызына үйлөнүп, бирок жазмыштын жазганын эки кыла албайт. Акыры айласы кетип, Теңирдин тең кылбаган тагдырына таарынган тейде атасынын агасынан кеп сурайт. Көкүрөгүн күйгүзгөн арманын айтканда: мен 70 жашты артка таштадым. Өлгөн жанды күйгүзгөн бул арманыңды мен туйбаганда ким туят? Орузакун баба даанышманыбыз айткан экен: баламдын баласына баркым жетет. А бирок Аалымбектин тукумунан тунук акыл чыгып, ак жоолугун салынып босогомду аттаса, анда менден тарагандардан нарыкта, бакта кетпейт. Аалымбектин энесине кезегинде көңүлүм түшүп, көкүрөгүм жибиген эле. Ургаачыны өң келбет акылдуу, сулуу кылаарын кылар. А бирок аны сактап, ата наркын баалаган ар кимдин эле акылынан жара албас. Аалымбектин энеси ушундай таза жан эле бирден 1000 кылар, 1000 туу жыгаар болот деген. Тукуму бээжин ичинде калды. Атанын изин өчүрбөгөнү жалгыз кыргыз хан. Кыргыздын жортуул баштаган, эки тарап тирешкенде сөз ыйгарылган жакшы чыкмасы ушу болду. Эркектен 5, кыздан жалгыз Салтанат. Бойго жетип жетпей гүлүн ачып-ачпай турган кези. Берендигиңди бээжин угуп, шердигиңди Шанхай карап турганда, кем дүйнөнүн тешигине тыгын табылбай калмак беле. Эгер макул тапсаң, кыргыз жерин кыдырып чык. Кыргыз хандын салтанатын көр. Көзүң байланып, көңүлүң ага акшым карсымал айланып калса, кадыр барк салышып, ийли алик алышып, жолдугун жасап, болочокку иш үчүн жоолугун салып, сөйкөсүн тагып кайтаарбыз, дейт. Кыргыз менен уйгур элинин арасына тараган бул санжыра акыры ушул бүтүн менен токтойт. Капилет жерден Кыргыз хан 3 күнү өйдө боло албай төшөктө жатып, өжө-көчөк кан түкүрүп жан берет. Эзелки кеги калган кара калмак жоктон бар кылып, жер чатагын чыгарат. Абдулда ортого түшүп, ыңгайдын ырайын ачып, кыргызга бир көрүнөйүн дегенде, Кытай падышачылыгынан тизгин тартып туруусун эскерткен буйрук келет да, үйү көз жаздымдан чыкпасын делинип, атайын кароол коюлуп калат. Абал оорлошуп, кырдаал кырын салып калганын сезген Абдулда кыргыз калмак арасындагы ишенимдүү уйгурларга дубай салам жеткиртип, кыймылга байкоо жүргүзүп, кылт эткенин калтырбай айтчу адамдарын дайындайт. Тынччы сөзүн тыңшап, жер чатагына жең ичинен баа берип, бул жаңжалдын арасында ким турганын иликтеп, Кытай падышасы менен Орус падышасынын мамилеси, өз ара тымызын макулдашкан саясаты жатканын туят. Кыракы Абдулда кыргыздарга аштык айдар алакандай жер эмес, аркар колжа малы менен аралаша жайылган, олардын үнү бүркүттүн шаңшыганы жаңырган кенен жер. Артуу аска бел, көк көзөгөн бийик тоолор керек экенин эсинен чыгарбайт. Санатын санап, кырдаалды карап отуруп ичинен күйөт. Экидөө болбосо да кыргызга кыраандыгын көргөзүп, журт сактап, жер коргоп калган акысы үчүн Аалымбек тукумуна күйөөлүк жолун буруп, салтанат колун сурамак. Байманасы казылып бүтпөс кең болгон Абдулда бий баатырдык баркына көтөрүлгөн падышанын ай балтасынан жазганып, дүйнөсү түгөл болсо да түгөнбөс түтүнгө капталып, сүйлөйүн десе тили жок, көрөйүн десе көзү жок көкөй кести муңга батып, казылбаган зынданда калды. Жаалашкан эл арасын чабыш бийлеп жатты. Ошондой бир кармашта Кыргыз хандын 5 берени катары менен ок учат. Кытай аялы кырылышта качып, башынан айыкпас жара аталат. Кыргыз хандын айылы талкаланган кезде башка кыргыздар да бул урушка жетип келип, Сарыбай баатыр баштаган кол кармактардын канын суудай агызып, үйүн өрттөп, күлүн көккө сапырып, кыздарын олжолоп, аялдарын күң, эркегин кул кылып жиберишет. Кытай бийлиги муну жылаан кармагандай кабыл алат. Жасуул жиберип баса албай койгон кезде уйгур элинен элчи дайындап, ак асаба көтөртүп, тоо башына Абдулда бийди дайындап, атайын кишилерди кошуп жөнөтөт. Ошондо эл тынч алат да, бийлик түрткүсү менен дүрбөлөң чыгарган кара калмактар жыгылышуу болуп, айыбын падыша көтөрөт.
тынч күндөрдүн сөзү Кыргызхан Баатырдын өлүмү киши колдуу болгонун козгойт. Кытайдын 41 ирет кайнатма уусунан капилет өйдө боло албай чоң өксүү берген өлүм болгону элге тарайт. Обол мурун кыргыздын белин эртинтип, найза сунарларын жалгыздан жайлап алалы да, терилгенден калганын тентиде кууп салалы деген максат ой болгонун түшүнүшөт. Ушундан соң Сарыбай Баатырды кол башы шайлап, курал жарак мол камдап, калмактын канын ичебиз, тереке башын илебиз дегендер чыгат. Жагдайдын жайын алаканга салып турган Абдулда Баатыр Сарыбайдын сан жылкысына түнү менен 1000 жылкы айдатып кошуп, кокту толук кой берип, эл тынчтыгын сактап калат. Падышанын буйругу бар. Аскер кирсе бейпилдик качар, калмакка бийлик берилер деп астынан кетпей коет. Ушул окуядан кийин Сарыбай ошол Текес, Жылдыз аймагындагы кыргыздардын биримдигин чыңдоого башын байлайт. Эл аралап жер кыдырып жүрүп, Кыргызхандын Кытай аялын табат. Жалгыз Салтанат жанында болот. Кытайдын кыл тамыр салган дарыгерлерин алдыртып дарылатканда айыкпас дартка айланып кетиптер. Каракушка сары суу түшүп кеткен. Тартып алган менен жүлүнгө доо кеткиси бар. Айланып өзүнө келгиси бардыр деп кызыл дары ичирип, кырма дары жаптырып, мал болуусун бир Кудайдан тилешкен. Оңолуп кайра оолуга берип, оору өнөкөтү күчөшүп кетет да, анын аягы илешме дартка айланат. Салтанаттын дүйнөсү куруп, өзөктөш өзү, аталаш көзү жок болуп, ааламдын жалгыз түркүгү сымал кайышып, жан айласын жалгыз башына салат. Ошондо Абдулда келип, Кашка суунун боюндагы оокаттуу адамдардын арасынан жайырастап, каралашар киши дайындап, багуудан кеткен, кароодон калган кездеги Салтанаттын Жылдызын көрүп жыгылып кала жаздайт. Ичине өчпөс чок салып, жүрөгүн өрт чалып, ашыгылык аптабына арбалган Абдулда Сарыбайды ортого салып, Кыргыз менен Кытай канынан жаралган кыздын колун суратат. Сөз кабыл алынып, а бирок аны кимге айтарын, кимге айтар болсо кантип айтыш шартын билбей турган элди акылдын көзү таптырбай кыйнайт. Кыздын өзүнө айтыш керек деген акылга баары келгенде, жалгыз энемди таштабайм десе кантебиз? Андан көрө Абдулда да тургула дейли. Энесин да багар, кызга айтар сөзүн өзү айтып алар деп бүтүрүшөт. Ошол мезгилде орус мамлекети Кытай менен чек ажыратуу ишине чечкиндүү киришет да, Текес, Жылдыз жерлери Кытай өлкөсүндө калат. Бул жердеги элди кетсең жолмуна, кетпесең мыйзамана деген, экинчиден элдин эркине койдук. Кыйын болсо Кытай ичине кылым жолголбой жашасын деген өктөмдүгү өлүм менен барабар өкүм эле. Мамлекет дегенди мыйзам жайын билбеген эл ар кайсынын башына барып урунуп, таянарга тоо, урушарга жоо таппай туруп калышат. Бул кабар Ала тоо жергесине жетет. Жетек сөзгө жетеленгендер, аларды жетим калышкан катары санап, көчүрүп келиш керек. Кытай калмак уйгур эли жаралгандан жарак кармашып, кызыл кыргын салышып кек кууп келген эл. Аларды ала койдой мууздап, тукум кырышат деп чыгышат. Ушундай сөздөр ой козгоп, бийлик күсөтүп отуруп, Тилекмат уулу Чыныбайга жетет да, кабыргасы айтканына карап отуруп, орус падышанын бийлигине жаккан жайын пайдаланып, Текес, Жылдыз, Иле боюнда калган элди көчүрүп келмекке бел байлайт. Көксөгөнү көңүлүндө чыгат да, Кытай тараптагы Ысык көлдүн күн чыгыш тоосунун аркы бетиндеги элди падышанын кийлигишүүсү менен көчүрүүгө жетишет. Бул кайгылуу окуя жердин тирүүлөй ажыроо азабы, ата-баба сөөгүн кайрылып көргүс тагдырга туш кылган учур болжол менен 1882 жылы болот. Тилекмат уулу Чыныбайдын аракети орус Кытай бийлигине майдай жагат. Аны көктөн түшкөн көз ачар, жерден чыккан жол табар катары кабыл алат да, жер бошоттуруу саясатынын өзүнөн өзү ишке ашканына сүйүнөт. Ошондо мына бу буралган талдай, денеси буркурап ыйлап турган Бүбү Салтанат ханум Салтанат эле да. 14төн өтүп 15ке толуп толо элек кыз болчу. Бирок анын көзгө көрүнүп, тоту куш кулпурушун жаңыдан сала баштаган маалда тагдырына таштан бүткөн турмуш кабылып, энесинин кареги менен айланып, кирпиги менен ирмелип калган. Оору жайын ооругандан эмес, оору баккан адамдан сурап бил деген иш түшкөн.
Тагдырдын бул буйругуна кармалган кызга тамыр кармаш мамиле жасай баштагандардын аягы эмнегедир ушундан соң кан буугандай токтогон. Тилекматтын Чыныбайынын буйругу катуу болду. Эсеңгиреп турган эл эми чындап көчөрүнө көзү жетти. Кыргызхандын урук туугандарын теңир текши алган алыс тууган аталгандар бар. Салтанат менен Абдулда бийдин ортосунда турган Сарыбайга сыр айттыргандар ошолордун тың чыкмалары. Айтылар сөз адегенде акыл кеңеш катары айтылды. Ойлоноюн, деди баргандарга Салтанат. Кеңеше турган сырдашым деле жок. Энем минтип эсинен адашып калды. Өзүм жалгыз отурам. Көч менен кошо кеткенде да, көчпөй бул жерде калганда да кимге ишенем? Элден башка эне ата сөзүн айтаар жок. Апам акыл токтотсо билгизейин, өзүм чечейин, деп жооп берди. Баргандар турмуш акылын курчутуп койгон экен дешип, шыпшына жолго түшүштү. Салтанат ошол кечте энесинин башында көпкө өзүн эркин кармап, өзүнө өзү ишеним артып, дүйнөсү түгөл маанайы ачык отурду. Атасы менен апасынын тагдыр жолун, бир туугандарын эстеди. Ошолор үчүн, ошолордун арбагы ыраазы болгодай басынбай жашоо керектигин туйду. Балким качандыр бир мезгилде кайрылып учкан куш болуп, ички Кытай тарапта жүргөн атамдын бир туугандары же бир атадан тараган тукумдаш туугандарым келип калаар, жолугуп калаар, деди. Абдулда менен атасынын өйдө ылдыйы жок болгон. 2-3 курдай сыртынан көргөн. Эми мына атасын тааныгандык кылып жардамында берип жатат. Эптеп энеси оңолуп кетсе, өзүнө келсе, турмушта койнун ачаар, капаны жазаар. Ала тоо койнун алардан ким тосмок? Барам десе элдин изин иликтеп ысык көлдөн табаар. Ага чейин жашайлы, жаш баладай чыргоо мүнөз дарттабасын табайын, деген бүтүмдү бойго байлады. Эне кеч турду. Тамак ичкен соң, дарыңды бүгүн бербей кое турчу, деп өтүндү. Күнөстөп отуруп, анан кызына минтип кайрылды. Эл качан көчөт экен? Жакында, апа. Жакын болгондо качан? Ай арасын өткөрүп, мал жандарын тактап, анан эмдиги жуманын аягында, дейт. Эне унчуккан жок. Бутунун башын карады. Нандын күкүмүн сүйрөп келаткан кумурсканы көрдү да, анын тырбалаңдаган кыймылына, жан алекетке түшкөн аракетине назар салып отурду. Жандуунун баарын жараткан өзү жаратат экен да, каалагандай бак берип, каалагандай тагдырга туш кылат тура. Бул да Теңирдин иши да. Болбосо анын Теңир аты кайсы демекпиз? Анан ал түйшүккө түшө берет. Антпейли Теңир тегиз болуп, баардыгына бирдей жашоо бербейби? Оорусун да, ден соолугун да, байлык, кедейлик дегенин да жер үстүндөгү пенделерине текше чачып ийбейби? Андай болбойт да, апа. Эне кызынын сөзүнөн чочуп кетти. Сөзүн токтотуп ага карады. Караганда да бир укмуш жалдырай, бир укмуш таңыркай, ошол эле учурда чочулай карады. Ар кандайы менен дүйнө, турмуш кызык да, апа. Өх, деди эне. Жаны жай алгандай, көңүлү ордуна келгендей болду. Анын туура. Арты өкүнүч, алды кызык дүнүйө деген ошол да. Кытайларда да ушундай сөз бар. Дүйнөнүн кызыгына жетем деген эрте өлөт дешет бизде. Бул киши кытайлар жөнүндөгү сүйлөчү эмес. Сүйлөсө да мен да силердеймин, балдарым. Апам Кытай кызы, атам кыргыз кулуну болгон. Урушта каза болушкан. Көрбөйсүңөрбү? Атымдын кымбат деп кыргызча коюлганын. Атам койгон деп айтчу. А бирок аны айылдагылардын айрымдары Кытай кызы дешчү. Эми эмнегедир Кытай жөнүндө көп сүйлөчү болуп, бизде деп Кытай да болуп баратат. Бүт баардыгы айтканындай болду. Бала чака үчүн деп айтышканы балдарына жетти. Аны эне менен кыз көрдү. Эне ушуларды ойлодубу, саамдан кийин атаң көрү десең. Эгер баарын текши кылганда кедейи да, оорулуусу да жок болуп, бирдей эл болмок экен. Бири кем дүйнө санаты деген ушул да. Жалгыз жарым да жок болот дейм да, деди акырын. Кыз апасынын кепке келип сырдашканга көңүлү ийип турганын сезди. Айтсамбы, айтпасамбы деп арсар ойдун эки учуна илинип калды. Биз кимдер менен көчөт экенбиз? Экөөбүздү ала кетебиз дегендер чыга элекпи? Кыз чочуп кетти. Айтып жатышат. Эмне деп? Көчөсүңөрбү деп. Анан сен эмне дедиң?
Унчуккан жокмун. Сарыбайлар келип апаң менен акылдаш деген бая күнү. Эмне кылалы? Көчөлүбү? Эне баланын ортосунда унчукпас терең жымжырттык түштү. Көчөлү, деди эне. Эл менен болгон жакшы. Жымжырттык кайрадан безилдеп турду. Бу күндүн турмушу ушуну менен түгөндү. Эртеси эл менен болгон жакшы деген эне кызына акыл салды. Эгер Абдулда келип, бу жерде калгыла, каралашып турабыз деген сөзүн берсе кала бербейлиби? Же өзүңө көчүрүп ал, кийин тыңысак көчкөн элдин артынан иликтеп табарбыз деш оңдур. Аякта деле, биякта деле жакын жок. Башка жатындан чыккан канткен менен бир тууган болуп бере албайт. Тыңысак теңир тоо издеп жөнөрбүз, же ата-энеңдин бир туугандарын ичкериден табарбыз. Абдулда ушуга жардам этсе эки дүйнө ыраазы элем. Кыргыздын баары бир күндө кетпес, деди. Бу эрбейген кыз менен эненин ток этер акылы болду. Кыргыздар ал экөөнү Абдулданын өзүнө тапшырышты. Ортодогу максат ой ошентип бүттү. Ие, текес элине катуу таанылгандардын бири Солтонкулдун жунушу эле. Салтанаттын атасы менен жалпы туугандык жайы болгону менен Санжыра түбү кадимки сан жылкылуу Сарыбайга такалчу. Байлыгы менен мартабасы тукум кууган кутка айланган, козголбос дүйнө кармап, төрт түлүгү жер жайнап, ой менен түзгө батпаган даңазалуу адам. Буга элинин бирден бир билерманы мен болом деген экинин бири ушул эле. Аягынан азып, томугунан тозуп жүргөндөрдүн, басар жолу түгөнүп, базары жүрбөй калгандардын ирегесинен мая кызбаса да, итарка салган турмушун ирдентип, козулуу кой жашоосун оңдоп түзөп коёр жайы бар болчу мунун. Кыргызхан тегин укканда, чыгаан чыкчу жерден деп, алыстан ат арытып келип, кайрылбай калган кыраан куштун тукуму экенсиң. Түпкү атабыз бир тууган болуп жүрөлү, деп тамырын кармап акылын байкап кеткен. Кийин Кыргызхан менен кез келген жерлерде далай кымыз ичишкен. Падыша аскери айдап көчүргөндө жунуштун карамалы козголбос Кытай журтундай болуп, кең текестин ой түзүн тердиктей кысып тартып батпай калган экен. Күмүш жалаткан кереге башы шыңгырап, кундуз чач, сулуу келин кыздары жалаң боз жорго минип жабырап көчкөн экен. Кем дүйнөнүн кейишин таштап жон-жонго. Казганактаган эл кыргыз көчүн ыйлап узатып, жерине 7 өмүр жетер жаш төгүп калышат. Кара калмак уйгуру аралашып ыйлашат. Кыргызың ким, башкаң ким, айтор алар көч көрбөй койсок эмне деп буздоп сыздап ыйлашат. Зыкым көрсөтүлүп, күч менен көчүрүлгөн элдин көзүнөн жаш, карегинен кан агып узайт. Ботосун жоктоп, боз инген боздоп жаш төгөт. Эмчеги сыздап, үрпүнөн аппак сүт агат. Көз алдынан жаркырап тийген күн өчүп, чылк кызгалдак басып күйгөн жер керегине каралдым деп кайра-кайра айланат. Кирпигин өрттөп, кызыл чок болгон кан тамат. Кыяматтык ушул кызыл жаны бир жалп этип өчүп калат да, кайрадан дүрт этип жанат. Кайып даарып, бак айтып, бул боз инген кайрылып келер бекен да, каректе күйгөн бул жерди кайрадан көрөр бекен. Көкүк куштун көз жашындай мөлтүрөгөн, мына бул боздоп турган боз инген, көгүчкөнүн көзү сымал муңайган ботоюн бооруна кысып, көрүүдөн калган күтүүнүн карегине күндү ээрчеткен алтын нурду көргөзүп, гүлдөр күлүп, суулар ырдап турганын туягына туйгузуп табаар бекен. Кулунун издеп кишенеген кула бээнин туйлаганы басылаар бекен да, калк капасы бир күнү кандай иш менен жазылаар экен. Көзүнүн жашы көрүндө да, кургабас болгон эл ошентип көчтү. Канткен менен көч сүрдүү көрүндү. Карап тургандарга каректен өмүрү өчпөс кайрат дем калтырды. Жер майыштыргандай сезилген кыргыз көчүнүн артындагы солдаттар бүркүт артынан салпактап учкан таранчылардай болуп бир далай жерге чейин барышты да, анан адашып түшкөн жөө тумандай акырындан билинбей тарап кетишкендей болду. Ушул окуянын, каректе калган кара тактай окуянын бүт баары Салтанаттын көз алдында болгон. Ойноок акыл, кымбатты Абдулда тарап абдан жакшы карашты. Дубасы күчтүү, кара жини аккан сууну токтоткон, кызыл чокко канжар салып кызартып, кесел жанга жалаткан бакшыны да алдыртып келип ойнотту. Шыпа болбоду.
Кытай дарысы оолукканын кармаганы менен Каражандын кайгысын азайта албады. Абдулданын энеси ага жакшы карады. Карып болуп карайып, сары оору болуп саргайып турган адамдын сообу тиет. Жалгыз муун чөптөн жапыс болгон бактаалайы ачылып кеткиси бардыр, деп кашынан каршы жылбады. Сөзгө алып, өткөн кеткен өмүрдөн өрнөк кеп айтышып жүрдү. Кексе киши да дайынын билип койду. Ушул арада уулун чакырып: "Балам, оюңду билгим келет. Башыма бак, аягыма алтын так болот десең, тилегиңе кириш. Бул жердеги үркөрдөй кыргыздын кеп билери менен сөз бышырда салтанатка нике кыйдыр." Энесинин акыбалы кайтпасына карап калды өңдөнөт. Кокус энеси өлүп кетсе, тууганы жок Турумтайды тузактап алды деген сөз чыгат. Кымбаттын ыраазылыгын алып, батасын багыңарга байлагыла. Эненин көөнү тынчысын, деди. Абдулда айлакерлик менен акылмандыктан башка да сагызган сактык, санаар катпас эсепчилик жайы бар эле. Ойлонуп туруп: "Кандай кылалы?" деп апасына кайрылды. "Ишке кириш. Никеси кыйылган кыз туурун таштабас куш болот. Энеси да көрсүн. Кыздын бир бактысы жакшы жерге барганы. Жакшы жерге барган кыз кош төркүндүү болуп, кошконуна тынып калганы. Өзүң кириш, балам. Кызда кылдай айып жок. Акылынан турмуш, айткан сөзүнөн каадан нарк көрүнгөн. Узун жолдун уучуна кызыл дилде карматар пейили бар кыз экен. Маңдайы жарык, жүзү ачык, аза боюн акылы бийлеген адамды мамиле менен киреше ээрчийт, башка баш кошулат. Айтканыңыз келсин. Туяк көрсөм туум колумдан түшпөс болот эле. Тууң бийиктейт, тулпарың туйлап айың жаңырат. Жылдызың жанып, күнүң бүркөлбөйт." Абдулда унчукпады. Ысык жан үзүлүп кете электе кызынын колун сурайлы. Бу илешме дартка иле таба албай калса? Байбиче ойлону калды. Кудайдын пендеси дечи, күнөөлүү болбоюн. Бирок кымбаттын кареги чоңоюп баратат. Көзү ойноктоп, чанагынан чыкчудай болуп баратат. Байкаганым ушул. Кудай кошсо кудагый болуп кубанышып жүрөрбүз дечи. А бирок жазып тайып жан чыкса, анын милдети ансыз да сенин мойнуңда. Көзүнүн тирүүсүндө көңүлүн жай кылган адам бейишке чыгат. Ушул сөздөн көп өтпөй алардын ак никеси кыйылды. Кымбатта, салтанатта алардын сунушуна ак жолборс болуп ай чапчып каршылык кылышкан жок. Күткөн ишиндей, сүйлөшүп бүткөн кишидей кабыл алышты. Айрыкча кымбат сүйүнгөн. "Көңүлүң болсо баргын, кызым. Көзүм тирүүсүндө сенин барган жериңди, тынган элиңди, кубанып айткан кебиңди билип калсам дечү элем. Тилегим келди. Кудай бак берем десе ушинтип берет. Бак берген Кудай бала берсе болгону. Сенин таманыңа кирер тикенек менин чечекейиме кирсин. Меними айыган балам", деген. Ошондой болду. Бул жолу акыл ойнотпо дарттын көтөрүп ийген окшойт. Түзүк деген күндөрдүн биринде Абдулданын жалт берме карагерин күүгүм талаш мине качып, актыгы айдап кеткен го. Үркүнчөөк мал кош арыктан шарт бурулуп кеткенде көңүлү тынып, көкүрөгү ойногон кымбат ат жалынан алыс ыргып жан берет. Сөөгү өзгөчө зыйнат менен коюлду. Ушундан баштап салтанаттын өзүнө болгон ишеними күчөдү. Салтанат жөн салтанат аталбай, Салтанат ханум болду. Үстүнүн Кытай жибеги, колунан уйгур билериги түшпөдү. А бирок ургаачынын жылдызы маңдайында болгон менен бак таалайы этегинде деген кеп да чын келип, 2 уул, 1 кыз төрөп, 3 байбиченин кылыч миз болуп кырданган кыял мүнөзүн, теңсинтпес текебер пейилинен суутуп ичирип жүрүп, кайсы бир чөптүн тамырынан чай кайнатып берип жатып, дары жукпай, дабасы табылбай калды деген Абдулданы баш аягы 1 жылдын жүзү болгондо тамакка кошту. Ошол аралыкта ал кайненесин Кашкарда жок каада менен акырет жайга узатты. Оорудан оңолгон Абдулда бий ошондон соң аны Бүбү Салтанат ханум деп жүрүп, бүт байлыгын анын алаканына салып, бийлигин өткөрүп берди. Жайлоонун толук кезинде кара козу сойдуруп, Кашкар шарабынан кылт жутуп, жаңы конуш аземин жасап отурганда каруусуна сойлоп чыккан кара чаар жыландын эркине тийбей, мерчемдүү жерге келгенде башын жаратыштейм деп
жанындагыларды тыйып койгон Абдулда жаныбардын уусунан жабыр тартып карайган жайдан жай алат. Абдулданын Кашкар, Бейжин аймагындагы атагын Бүбү Салтанат ханымдын өзү көтөрөт. 3 байбиченин куттуу жерден жылдырбай, каралуунун каадасын бекем сактап, арбак алдындагы милдеттин бүт баардыгына жалгыз өзү жоопкер болот. Анан баягы теңир ыйлап теңселген көчтөн туура 34 жыл өткөн соң көрөрүн көрүп өзөн суу издеп кайрадан кыргыздар көчүп келди дегенин угуп, Орус падышасы менен Кытай бийлигинин мамилесин акыл таразасына салып, окуя кырдаалга эсеп берип, дал 49дун кырында туруп, кыргызым деп кыйналган. Кыргыз көчүн көз алдына келтирип, кызгалдак болуп кырчылдап, элдин аманын ак жоолугунун алдына алтын баш кылып асырап калсам деп, калкынын кара суу болгон караанын көрүп калсам деп көз тешип, карегинен чоктой кызыл кан агызып отурган. Өзүм шашып барсам болбостур. Уюткулуу уйгур эли укса, канына тартып калкына шашып калган го. Журтунда калганда жугунду бербей май берип, журтубуздун жакшысынын жары деп тизгинине кол тийгизген жок элек. Элибизди бийлетип, билегинен билерик чыгарбадык элек. Бул эмнеси? Алтын баштуу аялдан бака баштуу эр артык дегендин келмей кезеги келген го деген кепке калбайын. Уулдарымды уу сөзгө сындырбайын, аларды да жумшабайын деген ойго акылын чечип, кеңешер адам жумшайын. Кокус кийин сөз чыкса алдыма келишкен экен, алсырап турган элдин сураганын орундаттым эле дегенге таянайын деген. Анан калмактын бир жакшысын сөзгө сугарып, өз жигитин кошуп кыргыздарга жиберген. Эми эмне болор экен? Ортодон өктөм сөз чыгып, өрт азабы кан көргөзбөсө экен деп, жазгы жамгыр болуп жалгыз ырдап, кайың болуп буралып турган. Жанагы ак кун ак сакалдын барганы жакшы болгон экен. Бул киши ошондогу көчтүн чаңы күнгө жеткен окуянын жылдызым, текесим деп теңирди кошо сыздатып зар какшаткан элдин ичинде болгон адам экен. Сөз кыргыздарга жеткенде ошол сүйлөдү. Сүйлөгөндү Кудайым ушуга бериптир. Бүбү Салтанат ханымдын ким экенин кайдан сурап билгенин ким билсин. Текес жылдыз жеринин коён жатагына дээре токтолуп, Алымбек санжырасын сандыгач болуп сайраганда чекесинен тер чыгып, бетине кызыл жүрүп, анан тигил көзүнөн чагылган жанган, жүзүнөн ай нуру тамган аялды шолоктотуп ыйлатып, айткан сөзү жүлүндү көзөп, жүрөккө барып сайылды го ат дегин. Кыргыз хандын 7 атасын 7 сыйра санап, ак жибектен эшилип аркан болгон арманды күйгөн элдин көкөк сайраш санаты өлгөн куштун өзөктү кескен канаты кылып кылкылдата айтты го чиркин. Ошондо Бүбү Салтанат ханым көкөктүн үнү өчкөндө күйүтүн кайра күйгүзүп, булбулдун тили катканда буулуктуруп ыйлаткан бул адамды ач албарс кылыч сабындай кармап, чукурамбас дүлөй болгон дүйнөсүнө өзү бүлүк түшүрүп, сакалын өөп, ата деп барып алдына жыгылат. Кыраан куштун калкылдаган канатынан кан тамгандай кырдаалдын кандай болгонун карап тургандар айран таң калат. Ошондо барып акун карыя кереге уук кыйраткан, келин кызын ыйлаткан көч азабын, ата баба жеринен аргасыз качып чыккан элдин кырылып кетер кыйноосун айтат. Ушундай турмуш өткөн эле. Азырда артыбыздан жаракчан жоо кубалаган эки дүйнө эрегишсе унутулгус иш болду. Туурдугу чобуратка ичмек кылынды. Туусу туранга жеткен туташ журт туурадан түшүп кырылды. Түндүгү түп күч болду. Анан отунга айланды. Түбүң түшкүр куу заман түндүгүн отко жактырды. Билектин кайрат күчүн кактырды. Кыз тагынган ак бермет мончок эненин көз жашы болуп төгүлдү. Өлгөн эрди жерге койдурушпаган соң ал ачык, үйдүн капшыты казылып, ошол жерге коюлду. Ырайым кылгыла, бул да кыргыздын жери эле. Кеткендерден кайра келген мен бармын. Кыргыз хандын арбагы ыраазы болсун, көзүн көрүп сөзүн уккан мен бармын. Уйгур бири Абдулда тирүү болгондо азапка малынбайт элек, ачкадан өлгөн кыргыз сөөгүнө минтип чалынбайт элек, кызым, дейт. Бүбү Салтанат ханымдын айдай жүзүн жаш чайып,
жоголгону табылып, үзүлгөнү уланып, кеткени келип, жерге ийилген мөмөлүү дарактай төгүлүп туруп калат. Анан элдин камын сүйлөшөт. Адыр таяй тургула, эл менен жакшы болгула, улуктар менен өзүм сүйлөшүп, акырындап орун табабыз деген бүтүмдөн кийин элге кантсе да бир учурашпасам болбос деп келгени ушул экен. Кезинде текес калтырган эл дайынын толук угуп, алардын кайрылып келгенин кезиктирип, жардам берсем деген үмүттү боюна каткан бойдон аттаныптыр. Касым ушунун баарын көз алдынан көк мончок кылып өткөрдү. Ошол бүбү Салтанат ханымдын аракети болбосо кыргыз кырылып калмак экен, деди. Бирок эмнегедир аны элүүгө келген аял катары эмес, жаш келин эле бойдон кабыл алган. Кийин 2-3 мертебе жүздөшкөндө да ого бетер жактырып, көрөр күнү колунда тургандай туйган. Анан бара-бара аны жакын адамындай ызааттап калды. Барган сайын көбүрөөк ойлоп, өзүнүн болочок жары ушул кишидей болушун эмнегедир эңсей берчү болду. Ал экөөнүн ортосунда эч кандай мамиле да, тааныш билиштик да жок эле. Касымга өзгөчө бир нерсе деле жасап бербеди. Бирок ал аны жүрөгүнөн чыгарбай, көңүлүнөн жылдырбай жакшы алып жүрдү. Бул сезим аны менен ошондон бери бирге жашап келатат. Ушул азырда ошону эстеп, Турду бүбү менен бүбү Салтанат ханымды кыялында окшоштуруп, ал экөөнү оюнда жакындаштыра берди. Анда адам башына түшкөн мүшкүл иш ата журттан ажыратып, өлүм менен өмүрдүн айырмасын азайтса, азыр минтип махабат кумарына кабылып отурат. Турду бүбү менен Күкүк Сейнеп болуп издешип, Манас менен Алмамбеттей табышып отурат. Адам капага кабылганда мээримдүүлүк жөнүндө ойлонот экен да, анан эмне экенин эсинен эчен өткөрүп түшүнө барып баштайт тура. Анткени ар кандай кайгы капа, канткен менен түпкүлүгүндө адамдын көөнүн тазартат. Адамды адамкерчилик менен аруулукка алып барат. Кубанычтын жыргалы менен ыракаты, өмүрдүн өткөн баркын, келер күндүн наркын, кайгы менен кубанычтын касиетин айрый билген адам гана түшүнөт. Кайгыга жолдош болгондун кубанычы башында деген кеп, кыязы ушундан калган керез кейиптенет. Ким тагдырга ыраазы болсо, ал өмүргө да ыраазы. Кайгыга кайгыдай, кубанычка кубанычтай кайрат күч керек. О, мал төкмөл, дарылбас бул дүйнөң, ушундай санат ырдаган соң сүйүү да эркиндиктин иши экенин, сүйгөнүнө жеткен баатырдын ишине тете болоорун туйду. Туйган менен ал сүйүү деген боорукердиктен жаралганын да унуткан жок. Ошон үчүн боорукер адам сүйүүгө көз жумду эрдик жасай албайт. Ак сүйүүнү алдыртадан тааныган менен, ага жан отун чачып жакындаган менен кайратына салып тобокелге салбайт. Ал башка сүйүүдөн кызганат. Уяңдыкты аяйм деп жатып, чын сүйүүдөн кур калат. Муну Касым башынан өткөрдү. Жаштыгынан көрдү. Өз турмушунан түшүндү. Махабатта жанагы кайгыда эле иш экен. 100 бурам дегенге опол тоо болуп, оомат жолу келгенде атар таңдай ак чачып, азабын алып, бак ачып, учун узартып, тушун кеңейтип турат экен. Сары майдай жибигиси келбесе, сай ташынан катуу, кардан муздак турары да чын. Андай кезде жүрөктүн үшүн, көкүрөк ойдун күчүн алып, азап ойго аласын кубат жыйдырбай, акыл эстин алдын алып, түз жолунан азыткы оюн чыгарат. 606 амалга салып азабына кандырат. Анын алдында мына ушундай тагдыр, али жорулуп бүтө элек бүдөмүк төлгөдөй жол турду. Балким жаштык иштин илгертен келген шерти кылып ок түйүнүн түйүп беришип, ой тилегин байлашып бүтүшсө, санаасыз күндөр башталат беле, ким билет. Айтур ушундай күндөр Касымдын кашынан жылбай, кабыргасын кайра-кайра кайыштырып, кан тамырына дүрбөлөң салып турду.